Dostlar, assalamu alaikum. Noğul maşinаны gördüңөр. Жигарды. Сызыктарында келтирип, тегиз кылып чаптап атат. Мен өзүмдүн досумдун машинасын таштаган учурда машина бүтөйүн деп калды. Эгер сиздер да ушинтип машинаны полный сары, ак алсаңыздар, любой цветте, могу лимон цветте окшойт, ушундай лимон цветте, матовый цветте, ак цветте, ак матовый цветтер өтө көп. Өзүңүздөр каалаган укста, каалаган цветте жасап беришет. Ошо окшогон жумуштарды кылам десеңиздер, Южно-Портовой 30Б туугандар адресин, телефон номерин экранга жазып койдум. Звонок кылып келсеңиздер болот. Бул жерде ошол Яндекс бренд, Гос, полоса, тонировка бардык түрлөрүн кылат туугандар. Адрести айтайын. Адрес ушул Кожуховский метродо, Южно-Портовая 30Б да туугандар. Өзүм машинамда кылдырган жер. Дагы айта кетчү нерсе. Булар детский тарифти, комфорт плюсту без экзамен, без видео ачып берет туугандар. Келе бересиздер, если экзамени өтө албай аткан болсоңуздар, аккаунтуңуздар левый болуп турган болсо, комфорт плюстарды без экзамен, без видео ачып берет. Жана ошондой эле, эгер оптималар болсо, камералар болсо, жылы жетпей аткан болсо плюска, жылын жете турган кылып, жылын көтөрүп туруп комфорт плюска болуп берет. Экономду комфорт кылып берет туугандар. Ошол Южно-Портовой 30Б, оклейка, тонировка, аккаунт боюнча ушул жерге келсеңиздер, жигиттер ачып берет туугандар. Келе бересиңер. Assalamu alaikum достор, туугандар. Могу машинаны оңдоп бүтпөй эле койдум да. Бүгүн 4-күн машинаны оңдоп жүргөнүмөчү. Машина бузулуп, ишке да чыкпай аттым. Короче, азыр мынаны көрсөтүп койн, аны айтып берем. Запчасты алып келдим. Рулевой рейка алдым. Так, жаңы алдым. Бул эмес. Муну 20 миңге алдым, 19.500 алдым. Өткөнкү видеода айттым эле, мен рейканы алмаштырдым, 11 миңге депчи. Короче, отуруп алайын. Рейканы алмашкандан кийин ошол звук пайда болду да. Бир күндөн кийин пайда болду. Анан мен муну ушул мына гидроусилитель деп ойлодум эле. Сүрөтүн коюп коем ушул деп. Электрика бардым, ушул деди. Запчасты алып кел деди. Полный могу чачылган. Муну чачты. Запчасть издедим. 2 күн машина турду устада. Запчасть вообще таппай койдум. Анан кийин 2 күн туруп эле кечке маалы таппадым. Запчасть өзүмкүн чогултуп берип кой, репте иштеп турам дедим. Анан кийин короче кечке маал чогулттум. Мойка-сойка кылып эртеси эми ишке чыксам, машина дагы деле туруктуруктай. Иштеп болбойт да, кыскасы. Звук өтө көп. Анан бул жакта устага келсем, көрдү дагы. Муну эмес деди да. Электроусилитель колонка эмес. Точно бул рейка деди. Эми азыр рейканы алып келдим, мейли алмашып көрө берейинчи дедим. Бул усилитель 30 миң турат экен, рейканы 20 миңге алдым. Койдуруп көрөлүчү, жоголобойбу. Бирок мынтип түз трешкада же жолдо кетип атканда, мындай ролду мындай сол жака бурайсаң, катты кармап турат да. Бурсаң кое берип атат. Точно рейка деди. Жок барбы? Мында азыр жок. Машина азыр эле жүрдү. Кичине кызыгандан кийин пайда болуп атат булчу. Короче, ошондой уже бүгүн 4-күн. Анысы болот, мунусу болот. Запчасын 2 күн издедим, таппадым. Ошентип бүгүн телефонду атып. Ошентип бүгүн аз рулевой рейканы алып келдим. Коюп көрөлүчү кандай болот. Ушудан болуп калса мейли, ошо менен бүтүп кетсе жакшы. Арап развалды койдурабыз. Анан дальше иштейбиз. Биз менен чогулгула, айтам азыр эмнесинен болду, эмне болду. Чогуу көрөбүз. Өз негизи эркек адамчы. Эркек адам проблема менен жүрүш керек да. Проблемасы жок кимдер жүргүсү келет. Проблемасы жок аялдар, катындар жүргүсү келет. Без проблема. А эркектин башында күндө проблема болуш керек. Биз ошону чечкен үчүн көчөгө чыгабыз да. Мурда сахабалар проблемасы жок, оорубай калганда коркушканда, Аллах Таала бизди эстебей табыбы эмне болду депчи. Ошон үчүн проблема болсо биз алат болбогула. Демек сыноо. Биз ошон үчүн жаралганбыз. Эркектер лично күндө контурушубуз керек мына биздин заман сөзү менен айтканда. Проблема барбы сүйүнгүлө, эртең менен чыгып, Кудайдан суранып, чыгып алып ошол нерселерди чечип, кечинде үйгө
мощный келишибиз керек. Кайра эртеси проблема дальше кет. Развал койдурганы келдим. Сыртка чыгайынчы. Бул жакта ызычы го. Развал койдурганы келдим. Рейканы алмаштырдым. Азыр нормально эле, бирокчу. Эми көрөбүз. Бягы эмне болот экен. Эми эски рейканы аз багажга салып алдым. Ошол алмаштырып берген адамга барышым керек кайра. 11 миңге салып берген 3 миң работасын алып калсын мейли. 8 миң рубль кайтарып береби, бербейби билбейм эми. Бирок гарантиясы менен берген да. Гарантиясы менен берген, азыр эми ал бузук болуп атпайбы? Рулум жумшак болуп калды. Кечээден аркада жүргөндө руль катуу болчу. Мына кык деген звук чота азыр укпадым да. Кечээда 1 саат айдасам дагы чыгат. Себеби аркы кичине машина ысыгандан кийин 1 сааттан кийин чыгып аткан. Ушундай проблема Надо 4 күн болду бүгүн Че ишке жылайна жок. Че запчас таппайм, башка эле запчас издеп жүрөм. Развалды кое болчу, Кашковский келдим. Бул жерде орустар коет 2,5 миңден. Развалды койдуруп туруп, аны апарайын акчасын бербейби көрөбүз эми. Берип калса жакшы. Ошол туугандар. Дагы эмне? Бүгүн бүтсөк ишке чыгабыз. Ишке чыкпаганда 4 күн болуп кетти. Звукту коюп коем, уксаңар, силер иштейсиңер эле, иштебейсиңер эле, ушул звук менен тартып алганмын. Звукту уккылачы бир кандай экен. İş жүрбөй атабы, кыжалат болбоңуз, сиз вообще кыжалат болбоңуз. Баары Кудай каалаган болот. Сиз өзүңүз кайгыга салып, ооруга чалдыгып, пейлиңиз бузулуп, ар ким менен жаңжалдашып, жакалашып, жок. Иншалла кичине кечигип атсачы. Өтө чоң данышмандык бар бу жерде. Болду туугандар. Кудай буйруса машина бүттү. Жанагы рулевой рейканы салдырганды. Апарып бердим. Аны ошол 11 миңге салдырган болчум. 11 миң деген эле. 11 миң бергенмин, салдырганмын. Бир жума болду да. Ошодон кийин ушул звук чыгып баштады да. Башканы салдым 20 миңге. Аны алып барып бердим. Алып барып берсем базар жок бирок. 5 миң берейин дейт, кой дедим. Работаңы алып кал 3 миң. Десем, хорошо деди, 8 миң берди. Ошондо мен жаңын 19.500 алдым, 8 миң алган болсом нормально эле, бербей коебу деп да ойлодум. Бирок 3 ай гарантиясы менен берген да. Текшерип көрдүм, нормально экен дейт, хорошо дедим. Бирөөгө салып берем дейт, салып бер дедим. Бүгүн 4-күн дейт, ошентип. Ушунун артынан жүргөн. Жаңы рейка кысылып калат экен да. Бурганда кысып калып атат да, кык деп атат. Жаңы звук туксаңар керек. Ошол звук. Бензин да азайды эми. Бензин азайды, азыр заправканы кылайлы. Машинаны бир сүйүнтүрүп, жерге чейин алып келтирип бензинди коялы. Машинаны мойка алыш керек. Анан кийин ишке чыгабыз. Саат 7 болду. Арак-барак кылып чайпай кылып ишке канча болот билбейм, 12-1 деле болуп кетиши мүмкүн. Чыгып кичине иштейбиз. Ошол анан кээ бирлер чыгып атпайбы? Вукуп калбагыла дейт. Мына вукуп калсаңар. Ушундай болот, ушинтип оңдойсуңар. Мен 4 күн жүрдүм. 4 күн минуста. Запчас алдым. Нерв, машина жок, такси менен жүрөсүң, бирөөнү чакырасың, бирөөгө жаман көрүнөсүң. Ошого чыдасаң вукуп калыш керек. Вукуп негизи оңой эмес. Бирок антип аренда жүргөндөн көрө бир урска тыйынды берипчи. Алып чыдап койсоңор, чыдасаң өтүп кетет да. 1 жыл, 1,5 жылда кутулуп койсоң, машина өзүңө калса жаманбы? Анан вукуп калбагыла деп антип адамдарды бурушунда кереги жок да. Эми ар ким башы өзүндө. Алсаң машина өзүңө калат. Эртең жыргап кырсаң айдап кетип калып, болсо сатып туруп наличканы кармап туруп кетип калды, чынбы? Рисковать этиш керек, кылыш керек. Анан албагыла дегенге билбейм, мен кошула албайм. Бүгүн иштейбиз. Шотам кирип алдыңызбы? Тууганым кирип болуп калыптыр. Салам алейкум.
Көптөн бери жолуга элек таап алдым. Ошондой. Бүгүн иштейбиз. Иштегенди көрсөтөйүнбү? Кээ бир жеңелер, күйөөлөр урушуп атыптыр. Блогерлер андай табат, сен неге таппайсың? Как анализ көрсөтөбүз да, иш таап атасыңбы? Иш болуп атабы? Болуп атат. Болбой атканда болбой атат. 5000, 6000 иштегенде эле чыгарам менчи. Анан акылга сыйгыс нерсе де, анан ол көп иштеп атат деп ажырашып кетти деген нерсе. Калгачы. İştesen iş var erkekçe. Libo işte iştesen iş var. İştesen işteysin. Ошондо иштесең иштейсиң. Аны антип неме кылсың кереги жок да. İştesең эле иш бар. İштеш керек. Анан чайканага барып алып, күндө эле сен бар. Бир жумада, бир айда бир досторуң менен, жоролоруң менен барып отуруп, мисалы азыр мен мойка-сойка заправкага алып, ошо өзүмдүн досторума барам, кассаш досторума. Барып кичине чай ичип, сүйлөшүп, эми досторуң сагынасың, отуруш керек. Анан күндө эле барып алып, 2-ден 3-төн барып, чайканада отура берсең, каякта иш. İştesең иш бар да. Кеттик анда, заправканы кылалы, мойканы кылалы. Жигер. Анан иштейбиз. Бул күптүн ушунда бул неге чыгарып атам? Мына бул машинам меники ошол Вукупта жүргөндөн мен кредит алып туруп, азыр кредит төлөп жүрөм. Бүгүн акчасын төлөшүм керек. Ушундай бир убакыт келип калат, мына машинам бузулду. Машинанын акчасын төлөшүм керек дагы банкка. Чыдасак өтүп кетет. Кылыш керек, рисковать кылыш керек. Анан 2000 сом, 1800, 3000 орустарга берип жүргөн убакыт кетиргенден көрө. Чынбы? Любой машина, эконом, комфорт плюс рисковать эткиле. Мен ал деп бирөөгө любой таанышыма айтам. Вукупка алып алгын, эртең кутулуп калсаң жаныңа калат. Тааныштарым бар 2 жылдан бери, 3 жылдан бери, 1 жылдан бери акчасын бирөөлөргө берип жүрөт. Анан көрө ошону Вукупка кылып ал, эптеп 2 ай иштеп туруп 200-300 миң чогулт. Первоначалкасын бер, Вукуп кылып ал, жаныңа калат ошо машина. Бекер эле бирөөнүн чөнтөгүн толтургандан көрө. Кеттиге жаман көп сүйлөп салдым. Мен дагы кээде кеп калат, ушул жерде туруп калат, сүйлө деп мен дагы сүйлөп коерум туугандар. Алгыла дебейм. Алла да. Кеттик. Şunday da endi. Biz hem şunday hareket kılıp duruyoruz endi. Mınna sarı gel atar, söz vermey hazır talaşat. Sarı dep koysok çıçalap, bozoru böngdün adaşat. Sarıdan kara sulu dep, çınında göptür adaşat da Aldın düşkün sarıbı, жүрөгө чындап дарбы. 3000 сомдук заправка алып койдум. 2999 дейт, 53 литр бензин коюлду. 56 рубльдан экен, 56-40-тан 95. Почти полный болду. Саат 9 болду. Заправканы кылдык, мойканы кылдым, тазаладым. Эми чайды ичели, анан кийин ишти улантабыз. Болот, жана эле чачың жатып турат эле, башка күнү сүйлөп атасың дебегиле. Сервистен үйгө бардым, сервистен чыгып. Үйгө барып, менден бери сервисте жүрөм да. Май жыттанып калдым. Үйгө барып бир душты кылдым дагы. Түбүдө түкүртүп туруп чачты көтөрдүм. Анан кийин чыктым. Ох. Машинаң неме болсо бияка бурланба. Бияка жат жигар дейсиң. Анан кийин машинаң бузулса жүрөгүң сыгылат. Оңдолуп жаксан жүрө бересиң. Кече мен Optima'га деген махабатым солуп калды эле. Кайра ойгоно баштады. Кеттик анда. Мен үйгө келиче саат 1-ден 18 өттүр. Мен иштейм деп коем дагы. Мен эрте чыккам, чарчап калдым. Заправканы кылдык, мойканы кылдым. Анан кийин саатка карасам уже 12 болуп калыптыр. 12-ден өтүп калыптыр. Кой дедим, андан көрө үйгө барып салайлы. Эртең андан көрө бодура иштейинчи дедим да. Машина таза болуп унантып турат. Анан мен азыр келип атып ойлонуп койдум да. Көз дагы тиеби депчи. Кандай дейсиңер? Же болбогон сөзбү? Болбогон кеппи? Көз дагы тиеби деп ойлоп койдум. Кайра машинаны көрсөтө бербей, жөн эле чыгалешти кылат окшойбуз. Sonra оңдолду. 4 күн дегенде. 4 күн дегенде ошо мен башка эле запчасть издеп жүрө бергем да. Нормально сага көрсөткөн эмесмин да, просто. Башка эле нерсени издеп жүрө бергемин көрсө ал жерде эмес экен. Мен реканы койдурдум деп
Ondan эмес деп ойлодум да. Рейканы койдурдум нормально деп ойлосом көрсө баардык кеп рейкадан экен да. Мен рейка койгондон кийин ошо вообще эле көбүп кетти негизи. Ошолтондор бүгүнкү видео ушундай короткий. Мен кээ бирине пайдасы тийип калат бул сөзсүз тиет. Себеп мен өткөндө ушу рейка алмаштырдым дегенде адашпасам 4-5 жазган. Ошол устанын номерин берип койгонмун. Ал жерге барып алмаштырбадыбы билбейм. Ошого башкаларга да сабак болсун дегендей эле. Эртеңден иште баштайбыз анда. Машинаны өчүрүп үйгө кирип эс алайлы, саат 1 болуп эртеңден турабыз. Так деп. Кийинки жолдон жол канча анда? Кудай буйрса эми мен жоголбодум. Мен ушул жердемин туугандар. Бирөөлөрдүн сөзүнө көңүл бурбай. Блогер эмесмин деп эле интервью алып коет. Адамдар мен блогер эмесмин дейт. Барып карасаң эле интервью алып коет го. Хит болом деп эле болду. Ашал туугандар, ассаламу алейкум, тынч болгула. Жолугуңуз буйрса.